Сейчас мы вам причесочку поправим. Валентина Симоненконун 9 майдагы майрамдык иш-чарага камынып жаткан учуру. Жеңиш күнү анын концлагердеги кыйынчылыктан жана ачарчылыктан арылткан өзгөчө күн. Ошондуктан жыл сайын майрамдаганды жакшы көрөт. Анткени Симоненко 3 жашында Литвада туткундалып, үй бүлөсү менен Германиядагы лагерге жөнөтүлгөн. Каарманыбыз концлагерде ачыкка жана суукта кыйналган күндөрүн унута элек. Самой маленькой узницей. Үйдө кандай жүрсөк ошол бойдон бизди алып кетип калган. Экежем жана апам болуп лагерге түшүп калганбыз. Мен анда эң кичинекей туткун болгом. Ошол кезде суук, ачкачылык дагы өтө кыйнаган. Эч нерсе таппай калып самынды жеген учурум болгон. Атам нанды жебей кыздарга бер деп апам айтат эле. Ушундай кыйын кездер эми артта калды. Азыр жакшы заман, тамак аш жетиштүү. Голодная. Бүгүн Жалабатта улуу атамекендик согушта курман болгондордун эстелигине гүл коюлуп, эскерүү иш-чарасы башталды. Жалабат облусунан согушка 30 миңдей адам кетип, анын 12 миңдейи гана кайтып келген. Бүгүнкү күндө облуста 4 ардагер, 8 оруктун эмгекчили бар. Кече 8 май күнү мына ушул кадырман согуш ардагерлерибиздин ар биринин үйлөрүнө барып, жеңиш майрам менен куттуктап кайттык. Ага катар президентибиздин 100 000 сомдон бөлүнгөн акчалай белегин дагы тапшырдык. Майрам урматына ыйгарым укуктуу өкүлдүн жана жергиликтүү бийлик тарабынан дагы материалдык колдоолор көрсөтүлдү. Мындан туура 79 жыл мурун 9 майда дүйнө тарыхында эң масштабтуу, эң каардуу согуш аягына чыгып, аталарыбыз бизге улуу жеңиш майрамын тартуу кылган. Бул майрам жөнөкөй майрам эмес да, бул ыйык майрам. Бул майрам үчүн 20 миллион советтик граждандардын өмүрү кеткен. Канчалаган тылда иштеген эмгекчилердин азабын тарткан, канча балдарды жетим калтырган. Ушундай майрам бул. Муну биз дайыма эскеришибиз керек. Эми бул майрам оңой менен келген жок. Иш-чаранын жүрүшүндө аскер кызматкерлери тарабынан беттештеги айрым ыкмалар көрсөтүлүп, согушта курман болгон баатырларга арналып Куран окулду. Азыркы учурда да кызмат кылып жаткан ар бир инсан салым кошуп, тарыхта алтын тамга менен калышын өзүң насип эткениң рахматикая архамар рахим. Аллаху акбар. Жеңиш күнүнүн артында ата-бабалардын өлбөс өчпөс эрдиги, көп улуттун биримдиги жана ынтымагы турары маалым. Анын маанисин жана өзгөчөлүгүн жаш муундарга жеткирүү ар бир атуулдун милдети экенин тургундар айтышат. Бул күндө такыр эстен чыгарбашыбыз керек. Өтө кыйынчылык менен жеңиш келген. Биздин ата-бабаларыбыз согушкан, ушул жерде да биздин Топчубаев, Курманбек деген абабыздын ысымы турат, ошолорду неберелерибизге көрсөткөнү келди. Ар бир үй бүлөдө ушундай согушка катышкандар бар. Эч качан биз бул күндөрдү, бул ардагерлерибизди унутпашыбыз керек. Биз ошолордун артынан ушундай сонун бейпил күнгө келдик деп мен ишенем. Улуу атамекендик согушка Жалабат шаарынан 10 миңден ашуун адам аттанып, анын 5024 кайтып келген. Бүгүнкү күндө калаада бир концлагердин туткуну өмүр сүрүп жатат. Аклай Кырабаева, Аскар Маматисаков, Регион.